Салам достор, бүгүн биз Тажикстан тууралуу кызыктуу фактылар боюнча сүйлөшөбүз. Бүткүл Борбордук Азиядагы эң кичинекей Тажикстан мамлекети эзелтеден бери эле эл жашаган. Археологиялык изилдөөлөр бул жерде 850 миң жыл мурун алгачкы адамдар жашаганын тастыктаган. Ал ошондой эле дүйнөдөгү эң тоолуу өлкөлөрдүн бири. Анткени бул жердеги аймактын 94%тен ашыгы тоолордон турат. Ошондуктан Тажикстан альпинисттер арасында абдан популярдуу. Бул жерде альпинисттерге белгилүү чокулар көп. Жана бул жерде жаратылыш укмуштуудай кооз. Бийиктиги 6 километрден ашкан 13 чоку жана 7 километрден ашкан 3 чоку бар. Бул жерде ар кандай ар түрдүү нерселер бар. Мисалы, Душанбеде орнотулган дүйнөдөгү эң бийик желеги болуп саналат. Желегинин бийиктиги 165 метр. Анын үстүндө 60 метрлик 700 килограмм салмактагы желек желбирип турат. Дагы бир Тажикстандагы кызыктуу фактылардын бири бул таза туздан турган 1332 метрлик Хожа Мумин тоосу. Алардагы туздун бардык запасы адамдарга 200 жылга жетет. Тажик милициялары өтө катал. Алар ар дайым отвёртка алып жүрүшөт. Жок дегенде Борбор шаары Душанбеде. Отвёрткаларды эмнеге алып жүрөт десеңиз, отвёрткалардын жардамы менен эреже бузган, анын ичинде мүмкүн эмес жерге токтоп турган унаалардын номерларын отвёртканын жардамы менен алып салышат. Тажикстандын борборундагы дагы башка кызыктардын бирин айтсак, мисалы, эгерде адамдар жашаган үйүнүн терезесинин тешиктерине кийимдерди кургатуу же бул жерде адептүүлүк үчүн тыюу салынган галош кийүү үчүн айып пул төлөйт. Дагы бир кызыктуу факты, калың каштар Тажикстанда аял сулуулугунун белгилеринин бири катары эсептелинет. Ал эми аял да, эркек кишилер да алтын тиштерди салдырышса, ал нерсе жагымдуу болуп саналат. Акчасы бар ар бир адам көп учурда алтын тиш таажылардын формасына жана дизайнына берилип, бир топ алтын тиштерди салдырышат. Тажикстанда соодалашуу мүмкүн жана зарыл. Анткени жергиликтүү тургундар бул процесс сатуучуга да, сатып алуучуга да жагымдуу экенин ишенишет. Сатып алуучу бир нерсени соодалашпастан, берешендик менен сатып алгандан кийин урмат сыйдын ордуна жек көрүү гана болот. Анын үстүнө фирмалык дүкөндөрдө деле соодалашса болот. Анткени товарда эч кандай баа жок. Баасы да талкууланат деп түшүнүшөт. Тажикстандын калкы 9,5 миллионго жакын адамды түзөт. Бул Москвадан бир аз азыраак. Бул расмий гана цифралар. Чындыгында бул жактагылар аз. Анткени көп сандаган тажиктер Орусияга иш издеп кетишет. Бир гана Тажикстандын өзүндө алар Россияга караганда көбүрөөк. Ал эми бул жерде орус товарлары жергиликтүү товарларга караганда сапаттуураак деп эсептешет. Советтер Союзунда Тажик СССР бир убакта жартылай өзбектердин курамына кирген. Бирок кийин чек аралар кайра каралып чыккан. Бул жөндүү чечим болгон. Анткени Тажикстандын түпкү калкы түрк элдерине эмес, Ирандын калкы сыяктуу перстерге таандык. Ал эми тажик тили перс тилине ушунчалык окшош болгондуктан, кээ бир лингвисттер бир тилдин эки диалектиси катары кароону да сунушташат. Тажикстандын кээ бир шаарларында таштанды чыгаруу маселеси курч көйгөйлүү болуп саналат. Анткени урналарды жана таштанды контейнерлердин кээде Душанбеден табуу кыйын. Бирок ага карабастан көчөлөрү абдан таза. Анткени жергиликтүү тургундар жөн эле таштанды таштабайт. Ал эми сиздер Тажикстан боюнча дагы кандай кызыктуу фактыларды билсеңиздер, комментарийга бөлүшүп кетиңиздер. Ушуну менен видеобуз аяктады. Каналга катталыңыздар. Сиздер менен кийинки видеодо көрүшөбүз.